Сырыс печи менен ооруп калдым. 5 балам бар. 5 балам өзүм чоңойтуп келатам. Эч кимге балдарым таштап кете албайм. Азыркы учурда Индияга трансплантацияга боорду алмаштырыш керек деп айтышты. Ошого эл журт сиздерге кайрылам. Жардам берип коюңуздарчы суранып. Өтө оор акыбалдамын. Балдарымды өзүм болгон кичине пенсия менен багып келаттым элем. Бирок андан ашын албайт экенмин. Лечением кылбай да жүрдүм. Ошентип эми кыйналып балдарым чоңоюп келатат. Эми балдарым үчүн жашайм деген үмүттөмүн. Балдарым үчүн жашагым келет. Балдарым мен жок болуп калсам кантип чоңоюп өздөрүм кимге таштап кетем, кимге эметем. Ишене турган адамым жок. Индиядан врачтар айтышты, профессорлор менен сүйлөшүп эметип айтышты. Бул акыркы стадияга түшүп калыпсың. Башка эч үмүт жок. Жашашыңа аз эле убакыт калды деп түшүндүрүп айтышты. Эми кантип эметем, ошого жардам бериңиздерди суранам. Урматтуу эл журт. Сиздерге бир гана сиздерден үмүт кылып отурам. Жардам берип коюңуздарды суранам. Балдарым алып жаш. Улусу 20 жашта, кичүүсү 12 жашта. Булар үчүн жашабасам болбойт. Жардам берип коюңуздар айланбай. Эл журт. Бир гана сиздерден үмүт кылып отурам.